мамлекеттик тилибиздин 35 жылдыгына арналган иш-чарабызга кош келипсиздер. Tildi men ойлоп атам, өзүбүздүн тилди урматташыбыз керек, өзүбүз бар жерде сүйлөшүбүз керек. Бирок сөзсүз сыртка чыкканыбызга бизге мына азыр өзүбүз дагы жоң терибиз менен сезип атабыз. Биз кошумча тилдерди үйрөнүп алуу менен эч качан биз уттурбайт экенбиз. Кайра ошол өзүбүздүн урмат сыйга бөлөнүү, өзүбүздүн тилди даңазалоо, башка тил аркылуу да даңазаласак болот экен. Эсенкул Ибраев деген агайыңар болгон. Акын, эл акыны. Ошол дагы жанакындай талаш тартыш болгондо, ошол кишини чакырып, ошол бир окуп берди эле. Мындай деген: "Эне тилим, энем, элим, уюткун, тунук болсом тилиң менен тунукмун, улук болсом тилиң менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун. Анткени тил бул ар улуттугун аныктаар, паспорту да, мандаты да, метрикасы улуттун" деп. Кудай кааласа бүгүн кыргыз тилин тайманбай, тартынбай, кайсы жерде болсо да сүйлөп, даңкадалап кетсеңер болот. Ушул күнгөр кут болсун. Көкөтөйдөн кызыгаш, көргөнү келген экенбиз, таланып кара Кытайга, хомона сөйлөгөнү келген экенбиз. Кара Кытай манжунун, албан түрлүн ери бар, алакандай кыргыздан албай жүргөн кеги бар. Бейпайды салып булашта, бете алышар жери бар. Чатакташпай, чырташпай, дегенине дөгөр, калканын жерге дөгөр. Жалын бар, Алтманастын учкунунан тутангам, жүрөгүмдө жанып турган жалын бар. Кыргыз тилди таратуучулар, кыргыз тилди окутуучулар эмес, кыргыздын жарандары ушул тилге күйгөн мыкты инсандар болушуңар керек. Дагы бир жолу баарыңыздарды тил майрамынын күнү менен куттуктайм жана тил үчүн күйүүгө чакырам. Кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков айткан. Ушул совет доорунда бизге Москвадан көрсөтмөлөр келген, атайын жашыруунун кагаздары келген. Кыргызча, кыргыздын улуттук накта жүзүн көрсөткөн сөздөрдү айтпайсыңар деген жашыруун каттар келген деп. Бирок кыргыз эли барда тилибиз өлбөйт, эч качан тил дайыма түбөлүктүү болот. Бизди түбөлүк сактап турган ушу кыргыз тилибиз. Мен ушул ырсаттар дайыма эсиме келет да, ушул майрам болгон сайын. Болбосо да кыргыз тилим дүйнөлүк, турбаса да конгрессте сүйлөнүп, маршрут жасайм, мен дүйнөлүк тилдерге эң биринчи эне тилим үйрөнүп деп. Азыр биз ааламдашуу доорунун кучагындабыз. Ушул ааламдашуу доорунда өзүбүздүн тилибиз менен, өзүбүздүн жүзүбүз менен өнүгүп, өсүп кетүү милдет турат. Ошол милдет биздин мойнубузда. Быйыл дагы бизге тилчилер көчү деген биздин улуу көчүбүзгө жаңы муундар келип кошулду. Бүгүн өнөрлөрүнө күбө болдук. Өзү бизде факультетте салтка айланган жыл сайын биринчи курстарды биз булар менен ушундай сахнада таанышабыз. Өтө кубанычтамын. Таланттуу, билимдүү, сөз баккан, сөздүн кудуретін, дареметин сезген, баалай билген студенттер катарына кошулуптур. Демек бизде өнүгүү болууда. Окуу жайга келгенден баштап даярдандык десем болот. Жана мен оюмча аябай жакшы өттү. Мындай иш-чаралар ар дайым болуп туруш керек деп ойлойм. Себеп дегенде ар бир кыргыздын жүрөгүнө патриоттук сезимдерди ойготуучу иш-чаралардын бири бул. Жана албетте мен кыргыз болуп төрөлгөнүмө сыймыктанам.